Урматтуу угарман, эгерде сиз биздин баракчада алгачкы жолу болуп жаткан болсоңуз, анда биздин баракчага катталып, коңгуроо белгисин жандырып, дал ушул видеого жакты белгисин басып кетүүнү унутпаңыз. Ал анткени мындан ары сиздер үчүн кызыктуу болгон аудио китептерди улам чыгарып турмакчыбыз. Саадатбек Мырзакул уулу, Кара пояс же Жоголгон казына баяны. 3-чү китеп. Алгачкы сыноо. Бүгүнкү заман. Бөтөн элдин султаны болгончо өз элиңдин ултаны бол дегендей, башка өлкөдө тилин, салтын, жашоо өзгөчөлүгүн билбей туруп өмүр сүрүү Каныбек үчүн анча жеңил болгон жок. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп, чет элдиктердин сунушун кагуу да одолдук болуп калмак. Кахар менен Каныбек өздөрүнчө акылдашып отурушуп, бир чечимге келишти. Болуптур, алардын айткан сунушуна макул бололу, бирок бир шарт менен. 1 жылдык кылып контракт менен келишим түзөбүз. Ошол келишимдеги мөөнөтүбүз бүткөндөн кийин ал бизди кое бергендей болсун. Жакшы идея, бирок эмне бирок? Тигилер буга макул болушабы? Макул болушпаганда кайда барат? Экөөнүн койгон талаптарын тигилер бир аз ойлонуп туруп, анан кабыл алышты. Болуптур, биз буга макулбуз, бирок бизди да бир шарт менен. Айта бергиле. Силер азыр өзүңөр кандай болсоңор, аларды да дал ушундай кылып тарбиялап чыгышыңар керек. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Тигилер экөөнү атайын 2 бөлмөлүү бардык шарты бар үй алып беришти. Андан сырткары Honda жеңил машинесин да тартуу кылышты. Чындыгында экөөнү баары бир моюн толгогонго мүмкүнчүлүктөрү жок болчу. Шаардан чыгарбай ачыктан ачык эле атып салышмак. Анын үстүнө алдыларында экөөнү тең машина болуп, Саид менен Аминаны издегенге толук мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Тигилердики эң тандалма жигиттери 20дан ашык, бойлору 2 метр, узун туурасы бирдей болгон далдайган жигиттер экен. Ооганстан боюнча атайын тандалып алынып келинсе керек. Экөө алар менен дароо эле эртеси күндөн тарта атайын машыктыруучу иштерин жүргүзө башташты. Кахар таамай аттырганга үйрөтүп, ал эми Каныбек болсо чыгыш элдердин мушташы укмаларын, кунг-фу, күрөш, бокс, карате, таэквондо, ушу, дагы көптөгөн мушташтын түрлөрүн дал өзүндөй кылып үйрөтмөк. Бул үчүн аябагандай көп эмгек талап кылынмак. Анткени тигилер далдайышканы менен көп нерсеге шыктары жок экен. Булар кандайдыр бир жакка атайын даярданып жатканын экөө тең сезип атышты. Бирок каякка, эмне максат менен ушунчалык даярдыктан өтүп жатышканын экөөсү тең баамдай алышкан жок. Каныбекке бардык шарты бар чоң, кенен спортзал беришти. Мындай спортзалды Кыргызстандын эч жеринен көргөн эмес. Булардын баарынын үстүнөн жетектеп жүргөн алиги киши өзүн тааныштыра кетти. Менин атым Хамит. Эмне маселе болсо да силер эмнеге муктаж болсоңор да мага кайрылгыла. Бардыгын чечип берем. Экөөңөрдө тең машинаңар бар, үйүңөр бар, жашай турган. Кыз келиндер маселеси болсо тартынбагыла, каалаганыңар менен жүрө аласыңар. А эгер акча керек болсо, бир киши менен тааныштырып коем, ошондон каалаган учурда ала бересиңер. Дагы бир эскертип койчу нерсе, арамзаланбай, кууланбай бүт дилиңер, дитиңер, ниетиңер менен берилип иштегиле. Чынчыл болгула. Менин болгон талабым да, суранчым да ушул. Каныбек бүгүн спортзалга биринчи жолу машыктырганы келди. Белдерине чейин акшым кийинишип, өйдө жактары жылаңач турушкан топтошкон жигиттер а дегенде Каныбекке анча деле маани беришкен жок. Дене түзүлүштөрүнө караганда оор атлетика, культуризм менен машыккандары кадимкидей билинип турат. Бир катар болуп тизилгиле деген чет элдик акцент менен Каныбектин өтүнүчүнө көпчүлүгү тоготпогондой мамиле жасашты. 2-3 жолу айткандан кийин гана Араңжан анын буйругун аткарсамбы же аткарбасамбы дегендей акырын кыбырап бир катар болуп тизиле башташты. Булардын мындай мамилеси Каныбектин ачуусун келтирди. Талапты өтө каттуу коюп, каттуураак мамиле жасабаса, өздөрүнүн чытыраган булчуңдарына, бой мүчөсүнө менменсинип, буйругун анча укчу кейиптери жок. Бирөөсү жумуштары менен келбей калган болбосо, баш аягы бардыгы 22 адам болчу. Араларында Ооган улутунан тышкары арабтар, тажиктер, индустар, атүгүл өзбектер да бар экен. 3 жылдан бери культуризм, анан анча-мынча карате менен машыгып жүрүшүптүр. Бардыгы менен таанышып чыккан соң алгачкы машыгууларым башталды. Машыгуунун жолун, түрлөрүн, күнүмдүк катышуу расписаниясын атайын алдын ала иштелип чыккан.
Машыгуу жаңыдан башталганда булардын эң үстүнөн караган алиги Хамит деген киши 2-3 адам менен келип, атайын карап турушту. Машыктыруудан өткөрөрдөн мурун өзүнүн ким экенин, кандай экенин көрсөтүш керек болчу. Каныбек эң чоң булчуңдуу, көлөмдүү, далдайган кишини тандап алды. Ал көлөмү жагынан да, бою жагынан да Каныбектен 2 эсе чоңдук кылчу. Калгандарын кыдырекей кылып малдаш токунуп олтургузду да, тегиге мушташтын кээ бир ыкмаларын көрсөтө баштады. Мурун кимдир бирөөлөрдүн мектебинен өтсө керек, анча-мынча каратенин мушташы укмаларын билет экен. Адегенде ал өзүн көрсөтө Каныбекке керсейип мамиле жасап жатты эле, 2-3 жолу талуу жерге жегенден кийин кичине сестенип калды. Колунан келген мушташы укмаларын көрсөтүп көрдү эле, эч майнап чыккан жок. Каныбекти бир да жолу сога албай койду. Мышыктай болуп өзүн эркин, аябай жеңил, шамдагай алып жүргөн адамды муштаган соккулардын баары талаага кетип атты. Бир кезде кандай болуп оңкосунан кулап түшкөнүн өзү да сезбей калды. Ордунан туруп кайра согушууга аракет кылып көрдү эле, экинчи жолу каттуу жеген соккудан жерге кулап, 2-3 жолу ала салып барып жатып калды. Анын мындан ары мушташууга дарманы калбай калган эле. Каныбек андан кийин дагы эң көлөмдүү 2 адамды алып чыкты. Экөө тең мушташууну анча өздөштүрбөгөндүктөн көп өтпөй эле 2 жерге сулап жатып калышты. Булардын анча мушташа албаганын, эч ким анча деле үйрөтпөгөнүн сезген Каныбек дароо эле 5 адамды алып чыкты. Бешөө 5 жактан жабылыша Каныбекти тегеректеп алышты, бирок кол салууга даай албай турушту. Далдайган бирөөсү качырып сала берди эле, калгандары анын артынан ээрчишип жабылыша, бирок көз ачып жумганчалык ылдамдык менен Каныбек курчоодон чыгып кетип, өзүнчө туруп калды. Алиги далдайганы кайра чабуулга өттү, бирок Каныбек дагы буйт берип, өтүп кеткендиктен, ал өзүнүн көзүн кармай албай, аз жерден жыгылып кете таштап, барып оңолду. Чагылгандай ылдамдыкта желкеге жеген соккудан ошол боюнча көмкөрөсүнөн жерге учуп түштү. Калгандары кайрадан жабышты, туш-туш тараптан. Каныбек улам курчоодон чыгып кетип, тигилерди четинен бирден сулатып олтуруп, бир кезде согушканга эч кимиси калбай калды. Каттуу талуу жерге жеген соккудан мушташууга дараметтери жетпей калган эле. Атайын комиссиянын мүчөлөрүндөй болуп, анын мушташуу укмаларын көргөнү, текшергени келишкен кишилер анын өнөрүнө ыраазы болуша, кол чапкылап жиберишти. Ошо жерде жаткандар бир топтон кийин эстерине келе, араң ордуларынан козголо башташты. Хамит Каныбектин жанына басып келди. Менин эң ишенимдүү 3 адамым бар, мындайча айтканда, алар менин жан коргоочуларым. Ошолор менен күч сынашып көрчү, анан сенин ким экениңди билем. Хамит баш болгон топ биринин артынан бири ээрчише спорт залдан чыгып келишти. Алар кандай адамдар болду экен? Анын бул 20дан ашык тандалма жигиттери мындай далдай турушат. Анын телохранительдери өзүнчө эле дөө болуш керек, а балким алардан жеңилип калсам жандай эмне болот? Каныбекке ошондой ойлор келип, кезектеги кездешүүгө өзүн даярдай баштады. Бишкекте машыктыруучу болуп иштеп жүргөндө өзүнүн балдарын жумасына 3 жолу машыктыруучу. Бул жакта болсо Хамиттин айтуусу менен жумасына 4 жолу, акырындап 5 жолу машыктырууга туура келип калды. Анын үстүнө спорт залы аябай кенен, машыктырганга бардык шарттары бар болчу. Арадан 3 күн өткөндөн кийин Хамит 3 жигитти ээрчитип келди. Бирөөсү өз ойлогондой эле бою 2 метрдей келген, моюну жоон, билектери да аябай жоон, кең далылуу, төштөрү чыгып турган тармал чачтуу, коюу кара кашы бар, кара торусунан келген жигит экен. Экинчиси болсо бою дагы дене түзүлүшү дагы өзүнө окшош, ал эми үчүнчүсү болсо жапалдаш бойлуу, арык чырайынан келген илмейген жигит экен. Сыягы Корея же Кытай улутунан окшойт. Аны бир караган киши ушу телохранитель болуп эмнени жыргатат деп ойлошу да мүмкүн болчу. Экөөсү ары жактагы орундукка олтуруп, алиги далдайган дөө кишиси ортого чыкты. Керкее тарта шашпастан үстүндөгү футболкасын чечип салды. Жоон моюндуу, жоон билектүү, эби сыны жок далдайган адамдын аябай карлуу экенин билгизип турду. Кармаган адамды төрт бүктөп, кабыргаларын, колдорун жөн эле сындырып койчудай. Биздин кожомкул балбан дагы ушундай болуш керек деп Каныбек ичинен ойлоп койду. Аны жеңалар, жеңе албасына өзүнө анча ишене албай турду. Жанына жакын басып келди эле, дөөнүн жанында тургандай элестетип кетти өзүн. Зал ичинде болгону Хамиттин жандоочулары менен 7-8дей гана киши бар болчу. Ары жакта олтургандар бирөөсү алаканын чаап,
баштагыла дегендей белги берди. Экөө бири-биринен көздөрүн албай жакындашып, ары-бери айлана басышып аңдып турушты. Тоокел, Каныбек чабуулду биринчи баштады. Өзүнүн ыкмасына салып, тигини 2-3 жолу сокку берип өттү да кайра алыстап кетти. Сокку ушунчалык тез болгондуктан жигит соккуга коргонуп үлгүрө алган жок. Барскандай болгон муштумун түйө керилип туруп, Каныбекти муштап өттү эле Каныбек өзүнө жеткирбей буйтап кетти. Бири-бирине чабуул коюп, муш шилтешкен сайын Каныбек анын көптөгөн ар бир кемчилдиктерин байкап атты. Аябай далдайганы менен өтө олдуксон кыймылдайт экен. Мушташуу кызуу күчүнө кирген сайын Каныбек өзүн ээн эркин кармай баштады. Аны таптакыр мушташканга мүмкүнчүлүк бербей, ачуусуна тийип мазактап атты. Тигинин жаалы бетине чыга баса калып төртбүктөп салууга аракет кылып, бирок аракетинен майнап чыгара албай койду. Бир аздан кийин Каныбек жалаң буту менен иштеген көттү. Улам мышыктай секирип келип, тигини бетке тээп, башка тээп, моюнуна тээп, таптакыр айласын кетирип жиберди. Чап этип кармаарда мышыктай буйтап кетип, дароо жооп кайтарып, буту менен шилтеп кетип атты. Анын бети башы жарылып, кызыл ала болуп кетти. Бир жагынан чарчап дагы калды. Мушташты улантууга дарамети жетпей, өзүн араң кармап турган. Ары жактан Хамит "Болду, жетишет" дегендей колун көтөрө белги берди эле, алиги далдайган киши дароо анын сөзүн илип ала коюп, ары көздөй басып кетти. Бирөөсү ага чүпүрөк берди. Тигил көзүн жума, бетиндеги кандарын аарчып тазалай баштады. Каныбек да Хамиттин сөзүнө баш ийгендей ары басып жөнөдү эле "Токто" деп белги бере. "Эми сен чык" дегендей экинчисине кол шилтеди. Тиги арык жакта дени башын түздөп, колу баштарын чоюп, денелерин укалап, мурунтан эле мушташууга даяр турган. Ал дароо эле ортого атып чыкты. Каныбек бир аз да болсо эс алып, анан мушташууну улантам го деп ойлогон. Жок, андай болбоду. Мушташ кайрадан уланды. Ал чыгыш элдеринин мушташуу ыкмаларын жакшы өздөштүргөн немекен. Өзүнүн ыкмаларына салып, Каныбекке улам-улам сокку уруп, болгон өнөрүн көрсөтө баштады. Каныбек билбеген бир топ каратенин ыкмаларын билет экен. Анын соккуларын тосуп, ошого карата жооп кайтарып жатты. Адегенде ал Каныбекке үстөмдүк жасап, буту менен да, колу менен да үстөккө бусток, сокку үстүнө сокку уруп, болгон ыкмаларын колдонду. Каныбек анын соккуларын тосуу менен акырындап, ар бир мушташуу ыкмаларын колдон келишинче өздөштүрүп алууга аракет кылып көрдү. Экөө 20 мүнөттөй мушташкандан кийин тигил мурунку ыкмаларын кайра баштан кайталоого өттү. Анын чабуулун жакшылап өздөштүрүп, эстеп калууга аракет кыла, эми Каныбек өзү акырындап чабуул кое баштады. 2 жолу учура согуп, 3-чү жолу кулап түшкөндө Хамит мушташты токтотууга белги берди. Тигиниси ордунан туруп келип, кезектеги мушташка даяр туруп калган болчу. Бир Хамиттин буйругуна баш ие, таазим кыла, ары көздөй басып кетти. Хамит Каныбекти бир аз эс алып ал дегендей белги берип, алиги илмейген Кытай жигитине "Сен даяр болуп тур" деп колун жаңсады. Тигил эки алаканын бириктире ээгине алып келип, башын төмөн карай ийип койду. Арадан 5 мүнөттөй убакыт өткөн соң, отургандардын бирөөсү мушташ улантылсын деп алаканын чаап, колун көтөрдү. Алиги илмейген Кытай жигити эбакта эле ортодо тигини күтүп турган болчу. Ар бир ордунда булк этпей, Каныбектин ар бир кыймылын байкап турду. Экөө бир топко бирин-бири аңдышты. Каныбек адегенде "Тобок кел" деп кол салды эле, тигил да ага жооп кайтарып, экөө мушташа баштады. Кытай жигит аябагандай чапчаң, Каныбекке караганда аябай жеңил, ушунчалык тез кыймылдайт экен. Мындай чагылгандай тез ылдамдык менен иштеген адамды Каныбек өмүрүндө биринчи жолу көрүшү. Анын соккуларына араң-араң үлгүрүп атты. Дегинкиси мушташуу ыкмаларын жакшы өздөштүрүптүр. Экөө дээрлик жарым сааттай мушташышты. Бири-бирин таптакыр жеңе албай коюшту. Күтүүсүз жерден Каныбектин буту менен тепкен соккусунан анча-мынча теңселе түшкөндө гана ары жактан мушташты токтоткула деген белги болду. Экөө баштарын ие, тигиге таазим кыла, эки жакка ажырап кетишти. Зал ичинде карап турушкандардын баардыгы ордуларынан турушту да, Каныбекти жалгыз калтырышып сыртка чыгып кетишти. Ага эч нерсе айтышкан жок. Буларга эмне болду? Жакпай калдымбы? Каныбек таң кала, залда бир ордунда катып туруп калды. Ал мынчалык узак убакытка өмүрү урушуп көргөн эмес.
ушунчалык оор кармаш болду. Чарчап, алсыраганы кадимкидей сезилип турду. Башыда арак ичкендин эртеси күнкүдөй кеңиреп ооруп калыптыр. Кечинде бөлмөсүнө келип, душка чайынып, керебетке жатары менен эле көзү илинип кетти. Тамак ичип аткан маалда да кахар иштин чоо жайын сурап үлгүрө алган жок. Жоголгон казынаны кыргыздар да издешүүдө. Мурунку заман. Андай болушу эч мүмкүн эмес. Кокон хандыгынын жазалоочу отряды Абдурахман Автобачынын желдеттери Кызыл үңкүрдү курчап алышкан. Алым Кулби өзү да бар болчу дешет. Жалаң кыргыз кыпчактардан түзүлгөн 10дон ашык адам эч кимге билгизбей, чептин жашыруун жолу менен мүшөк каптарга жүктөлгөн алтындарды алып чыгып кетишиптир. Мамат Кулби Эсенгул баатырды өзүнө чакырып алып кеңешип атты. Ооба, бирок ошол кишилер кимдер экенин алигече дайындары чыкпай атпайбы? Мына андан бери канча мезгил өттү. Жоголгон казынанын дегеле дайын оту жок. Казынада эмне буюмдар бар экени такталдыбы? Ооба. Жоондугу бир кучак келген 12 таар каптарга жүктөлгөн алтын, күмүш сыргалар, алтын шакектер, билериктер, ар кандай кооз буюмдар. Атүгүл алардын арасында уютулган алтындар дагы бар имиш. Ал алтын буюмдар теги Миран, Ооган, Араб, атүгүл Кытай жактан да келген буюмдар бар экен. Соодагерлерден түшкөн каракчылардан тартылып алынган, уурдалган, тонолгон, кыскасы ар кошкондон бир кошкон болуп чогултулуп келген алтын буюмдар болчу дешет. Менимче ал буюмдар өзбек, тажиктердин деле колуна өтүп кеткен жок. Анда эбакта эле билинбек. Алтындар өзүбүздүн эле кыргыздарда, бирок каякта, кимдер алганы дайынсыз болуп атпайбы? Кызыл үңкүрдүн ичинде кокондуктар менен кыргыз кыпчактар кызыл кыргын болуп жатканда билинбей, сепилден жашыруун чыгып кетишкен 15ке жетпеген адам Абдурахман Автобачысынын желдеттеринин курчоосуна түшүп калып, бири да калбай баары өлтүрүлгөн турбайбы? Анда сепилден жашыруун алынып чыккан алтындар каякта кетиши мүмкүн? Ошончо адамдардын кантип эле бир экөөсү аман калышпасын? А балким алтындарды каяктадыр жөнөтүп жиберип, өздөрү кокусунан курчоого кабылып калышкандыр. Ал алтындар Абдурахман Автобачынын жазалоочу отрядынын колуна түшүп калып, бөлүп талап кетишкендир. Анда ал кабар эле Кокон хандыгына эбакта эле жетмек. Анын үстүнө хандын желдеттери ошончо алтын буюмдарды тынчтык жолу менен бөлүшө алышпайт болчу. Ортодо сөзсүз кан төгүүлөр болуп кетмек. Ал окуя эбакта бизге да угулмак. Алтындарды бир жерге жашырып, көмүп салыштыбы? Ызы чууда ар чакта куугунчулар келатышканда үлгүрө алышмак эмес. Көмгөн күндө да жаңы көмүлгөн жер билинип калмак. Болду, аларды качкындардын кандайдыр бөлүгү тоо тарапка алып кетишти да бир жерге жашырып коюшту. Тоо арасында жашырганга ылайыктуу үңкүрлөр көп эмеспи? Хамзанын каракчылары деле канча мезгилден бери тоо арасындагы үңкүрлөрдү эч кимге билинбей жашап жүрүштү. Ошондой үңкүрлөрдүн биринде жашырылып калышы да мүмкүн. Анда ошол үңкүрлөрдү аңтарып теңтерип издесекпи? Ошентсе да болот, бирок сак болуш керек. Азыркырда ал анча түзүк эмес, жерге бизди орустар да каптап кетти. Алар чет чеберин билип калчу болсо эле, алар да издөөгө түшөт. Ошончо байлыктан кур калып калабыз. Анда 10-10дон кылып адам курап, 3 топко бөлүнөлү. Тоо таштарды бөлүп алып, жакшылап издеп көрөлү. Кудайым буйруп табылып калса табылды, табылбай калса анда ошол алтынды жашырган адамдардын тирүү калгандарын издеп табуу керек. Мамат Кулби менен Черикчил би ээн боз үйдө кымыздан уурттап татып коюп, өздөрүнчө акылдашып отурушту. Экөө көптөн бери жолугуша элек болчу. Атайын Кара Кочкордон өтүп, айтылуу Соңкөл жайлоосуна келип, серүүндөп отурушканын 2 аптадай болуп калган. Ушул мезгил аралыгында дайынсыз жоголгон казына тууралуу өздөрүнчө талкуу кылып, акыл кеңеш куруп көрүштү. Ошол Кызыл үңкүрдөгү окуяга катышкан кыргыздардын бир экөөсүн издеп таап, жоголгон казынага анча-мынча болсо да илмек издегенге аракет кылып көрүштү. Бул мезгилде Орусия тараптан орустардын жаңы тобу Ысык көлдүн Чолпон ата тарабына көчүп келишкен. Алар үчүн Сары өзөн чүй өрөөнү дегеле ылайыктуу жер болчу. Алар акырындап Бишбек сепилинин жанына, Токмоктун айланасына жакыныраак көчүп келип, жайгаша башташты. Кээ бир өздөрүнүн тобу менен келишкен көпөс адамдар жакшы жерлерди тандашып, ошол жерге үй салдырып, айлана чөйрөсүн өзүнүн менчигине алып киришти. Кокон эзүүсүнөн куткарган орустарга кайсы жерди тандап алып жатышса да кыргыздар лям деп ооз ачышпады. Акырындап кокондуктардын кол салуусу, үстөмдүк кылуусу көп жылдык эзүүсү такыр токтотулуп, унутула баштады.
Өмүрү талаачылыкты иштеп көрбөгөн көчмөн кыргыз эли орустардын эгинин айдап жатканын көрүшүп, аларга жалданып да иштеп коюп жүрүштү. Жоголгон казына кайда жашырылганын жападан жалгыз бир гана адам билээрин, ал Улукбек экенин эки гана адам билчү. Бирөөсү Мехрибан, экинчиси анын атасы Набитжан. Набитжандын кокусунан оозунан сөз чыгып кетип, кокон желдеттеринин Мехрибанды көптөн бери издеп жүрүшкөнү да ошондон болчу. Ал Самаркандтагы кандайдыр бир короонун ичинде Улукбек менен жашырынып жатканда, түндөсү келген караандар экөөнү тең эстери огунчу сабашып, Улукбектин кооз ат жабдыгы бар атын тартып, чапанын сыйрып алышып, өлөөрчө токмок жеген өзүн каттуу чырмап байлап туруп, тоо арасындагы эски көрүстөндөрдүн ичине ыргытып салып кете беришкен эле. Ал эми Мехрибанды болсо Самаркандтан Ошко, анан Алай, өзгөнгө алып барып, көл тарапта келген Абилбей деген көпөскө бир тай, бир кап унга сатып жиберген. Албий аны көлдүн бир жакасын кармап турган Мырзахан деген кишиге тартуу кылып жиберди. Көзү башы бакырайган бул сулуу кызды Мырзахан өзү жактырып калып, токолдукка алып алды. Анын мындан сырткары дагы 3 аялы бар болчу. Жашырылган алтындарынан анча алыс кете албаган Улукбек Мехрибанды издеп Самарканд, Анжиян, Ош, атүгүл Памиралайга чейин барып, жедеп, өлүп тирүүсүн билбей түңүлгөн соң кайтып келди. Эми өзүн жападан жалгыз сезе бул жерден таптакыр алыс жакка кетип, эч ким тааныбаган тынч жерге барып, отурукташып, жашоону ойлонуштурду. Жетишет, ушунча жыл жер казып тентидим. Эми мен адамча жашоом керек. Качанкыга чейин ушинтип кайра-кайра көр ичинде коркуп, кор болуп өмүрүмдү өткөзөм. Мен да адаммын. Керек болсо мен деген бул дүйнөдөгү эң бай адаммын. Ал ушундай чечимге келди. Бирок мынча алтынды башка жакка кантип алып кетүүсүн ойлоп, башы катып атты. Акыры өзү менен кошо бир кап алтынды алып, ошону сатып, жер, үй, мал алып, жашоону чечти. Чоң Кеминге, Новороссийскийге, кичи Кеминге, Самсоновкага кыштактары түшө баштады. Мынакей, көптөгөн алтындардын, ушунча байлыктардын кожоюну болгонума дээрлик 25 жылдын жүзү болуп кетиптир. Ушунча аралык ичинде эмне жакшылык көрдүм. Тескерисинче кандай гана азаптарды тартпадым. Канчалаган кордуктарды көрүп, канчалаган өлүмдөрдөн калдым. Дагы жаным бек экен. Менин ордумда башка бирөөлөр болгондо, эбакта эле тигил дүйнөгө жүрмөк. Анын үстүнө алтындардын дагы таасири болду болуш керек. Ошонун деми менен мен кандай кыйынчылык, тоскоолдук болсо да аларды жеңип жашашым керек деп өзүмө өзүм кайрат күч берип, дем берип келбедимби? Кызык. Ушунча байлыгым туруп, мен эмнеге жер безип, тентип, көрүнгөндөн кор болуп жүрөм? Менин анча-мынча алтындарымды таратып алган тигил эле Хайрулланы карабайсыңбы? Самаркандка белгилүү киши болуп, замат деле байып кеткен. Ал бул алтындардын 50дөн 1 бөлүгүн гана алган. 5-6 жерге үй салдырып, дагы эмнелери бар экенин ким билет? Атактуу көпөстөрдүн бири болуп чыга келди. Мен ошондон эмнем кем? Кудайга шүгүр. Колу бутум соо, ден соолугум деле жаман эмес. Бирок башты ооруткан бир гана нерсе турат. Ушунча алтындарды каякка жумшайм? Кимдер менен байланыш түзөм? Эгер алар шек алып билип калышсачы, артымдан аңдып жүрүшүп, мени өлтүрүп, ушунча байлыкка өздөрү ээ болуп алышат да. Жок дегенде тиги маркум болуп кеткен Хайрулладай болуп, анча-мынча тажрыйбам болсо эмне? Же жок дегенде бир тааныш адамым жок. Кичинемден бери бирге жүргөн Максутту болсо, Хайрулла кылычы менен барсылап таштаган. Жакын адамым Мехрибан болсо дайынсыз кетти. Анын өлүү тирүүсү билинбейт. А балким тигил Үрүмчүдөгү Хабибулланы өлтүрүп кетишкенде ошонун көмөгү тиет беле мага. Азыр кимге ишене алам? Катылган алтындардын чет чеберин билгизсем эле, ал өзүнүн жакындарын айтат. Алар өздөрүнчө баардыгы биригип алышып, менин көзүмдү курутушат. Кичинемден дербиштик кылып, жер кезип жүрүп, сооданы дагы үйрөнбөпмүн. Эми каякка барып, ким менен акылдашам? Бир колуң бир колуңа жоо дегендей, достон душман көп. Эч кимге ишенүүгө да болбойт. Алтын бар жерде ар дайым кан, ажал, аны менен кошо кызыл кыргынды өзү менен коштоп жүрөт. Баарын деги башка жакка таштап кете албайм. Андан көрө алардын ордунан козголтпойм. Улам четинен баштыктап алып, түгөнгөндө кайрадан алып, анан ушинтип пайдаланайын.
Жетишет булардын үзүрүн көрчү мезгил жетти. Болбосо качан көрөм булардын убайын. Билинбегени менен мезгил кушу көз ачып жумганча учуп өтүп баратат. Кечээ эле 20-лардагы бозулан жигит элем мына 45-ке таяп кеттим. Эми 15-20 жылдан кийин таптакыр абышка чал болуп калам. Астымда бала бакырам, көтөрөгөн малым жок, үстүмдө үйүм жок. Мындан 25 жыл мурдагы дербиштен эмне айырмам бар? Мынча байлыктын ээси болгону менен ары бери тентип, урунуп, беринип жүрүп эле ушул куракка, ушул акыбалга жетип калдым. Бул алтындардын убайынан да азабын көп тарттым. Кой, тезинен жашоо турмушумду өзгөртүшүм керек. Бул акыркы алтынымды сатып өзүмө ээр токумо менен ат, бир сыйра кийим, жол азык алайын. Самаркандта тентип жүргөндөн пайда жок. Ал жакта мени издеп жүрүшөт. Мындан 3 күн мурун Кокон ханды мени кууган жигиттерине кармалсам, алар мени соо коюшпайт. Эртең эле таң атпай Кызыл үңкүр тарапка жөнөшүм керек. Түнкү караңгылык акырындап, сээлдеп, айланага жаңыдан жарык кире баштаган маалда жалгыз аяк жол менен үстүнө жалтыраган жаңы чапан кийген, башында ак селдеси бар, зоот атка минген, кара торусунан келген киши күнчыгыш тарапты көздөй жалгыз кетип баратты. Бул акыркы алтынын соодалап, кайрадан катылган казынаны көздөй сапар тарткан Улукбек болчу. Достордун кеңеши. Бүгүнкү заман. Арадан бир аптадай убакыт өткөн соң Хамит Каныбекти өзүнө чакырып алды. Анын жашаган үйлөрү эле корожайы бир өзүнчө чоң имарат экенин көрүп, Каныбек бул жактагылардын баары ушундай бай жашашабы деп ойлоп жүргөн. Андай эмес экенин кийинчерээк кеч түшүндү. Бул жактагы элдердин жашоо турмушу кыргыз жергесиндегилерден эч айырмасы жок болчу. Мамлекетке көз каранды болбогон, баш ийбеген бул эмне болгон уюм? Буга анын башы жетпей жүрдү. 3 кабаттуу чоң заңгыраган үйдөн Хамит Каныбекти тосуп чыкты. Демейде жанында 2-3төн телохранительдери жандап жүрүшчү. Өзүнүн бөлмөсүндөгү чоң залга ээрчитип келип, узунунан келген столдун жанында орундуктардын бирине олтур дегендей колун жаңсап белги берди. Каныбек четки столго аяр отура, эмне айтар экен деп тигини карап калды. Хамит ага жылмая карап, өзү да анын жанына отура кетти. Өзүңдү тартынбай этпей эле эркин кармап отура бер. Бизде иштеп, бизде кызмат өтөп жаткандан кийин бул үйдө өзүңдүн үйүң болуп эсептелинет. Азыр. Ал столдогу тегерек чекитти басып койду эле, аркы бөлмөдөн шыңгыраган үнү угулуп, көп өтпөй узун өрүлгөн чачтары бар, моймолжуган кара көз, кара каштуу, жаштары али 20-га чыга элек 2 жаш кыз кирип келишип, стол үстүнө тамак аштарды кое башташты. Алардын соңунан дагы бир кыз келип, ичкиликтердин 2-3 түрүн столго жайгаштырды. Анан тигиге баш ниет таазим кылып, кайра кетмекчи болду эле, Хамит аны билектен кармап калды. Бул кыз Тажикстан тараптан келген кыз, аты Зухра. Каалайсыңбы? Ушуну сага дайындап берейин. Кааласаң аял кылып аласың, кааласаң убактылуу жүрө берет. Карачы, кандай чырайлуу кыз. Каныбек менен алиги кыздын карактери бири-бирине чагылыша түштү. Кыз уялгандай дароо башын төмөн салып кетти. Жок, кереги жок, рахмат. Өзүң бил. Ал кыздын колун кое берип, кете бер дегендей белги берди эле, тигил башын ие, таазим кылып, акырын сыртка чыгып кетти. Кааласаң, башка кыздарды да таап берем. Баса айтмакчы. Ичкиликтин кайсыл түрүн жакшы көрөсүң? Виски, француз коньягы, орустардын арагы. Тартынбай айта бер, бардыгы болот. Мен ичкилик ичпейм. Каныбек аны эмне максат менен чакырганына түшүнө албай турду. Эң жакшы. Мен деле көп ичпейм. Тескерисинче, сен ичпегениң мага майдай жагып турат. Тамеки чегесиңби? Жок. Ал эми алигигечи, ага кандайсың? Алигиңиз эмне? Хамит каткырып күлүп жиберди. Ал эмне экенин билбейсиңби? Кокаин, героин, морфий дагы ушул сыяктуулар. Мен аны өмүр оозума алып даамын татып көргөн эмесмин. Эң сон, колдон келсе андан алыс бол, өзүңө жакшы болот. Анда кел, пиводон урттап татып коюп сүйлөшүп олтуралы. Көп өтпөй алиги кыздардын бирөөсү куурулган кандайдыр бир канаттуунун этин алып келди. Өткөн жолку мушташканың мага аябай жакты. Мен сенден мындайды күткөн эмесмин. Өзүмдүн көзгө басар тандалма, ишенимдүү жигиттеримди алып келгем. Азаматсың, аларга эң жакшы сокку бердиң. Каныбек унчукпай, анын айтканын угуп олтура берди. Алдыңдагы эттен алып жесең,
Мынакей бычак, шылый кесип алып жей бер. Ал столдо турган кош миздүү бычакты Каныбекке сунду. Каныбек анын айтканын жасап, канаттуунун бир санын бөлүп кесип алды да тарелкага салып, четинен жей баштады. Кайсы канаттуунун эти экенин айырмалай алган жок, бирок ушунчалык даамдуулугуна таң калып атты. Эмесе мындай, Абдырасул мырза, ал бул жакта да өзүн Абдырасул деп тааныштырган. Сен менин купулума толуп турасың. Бизге машыктыруучу болуп да иштеп, анан мага менин кайтаруучум болуп да иштебейсиңби? Акчасын жакшы төлөп берем. Арманда болбойсуң. Мени менен жүрсөң, каалагандай жашоо болот. Акча, каалаган кыз келин, тамак аштар, алдыңда каалаган машина. Түшүндүңбү? Түшүндүм, бирок сиздин өзүңүздүн кайтаруучуларыңыз бар эмеспи? Сен деген алардан ашып өткөн эң жакшы сапаттарды көрсөттүң, мушташы боюнча. Баса, бычак урганды атканды билесиңби? Бычак урганды анча өздөштүрбөгөм, бирок аткан жагынан Кудайга шүгүр элем. Бычак урганды да бат эле үйрөнөсүң. Андан көрө менин сунушума кандай карайсың? Мен дароо эле жооп бер деп айтпайм. Жакшылап ойлонуп, кабыргаң менен кеңешип, жообун эртең айт. Шашпа, жакшылап ойлон. Кечинде Каныбек менен Кахар өздөрүнчө сүйлөшүп жатышты. Алар баш отубуз менен эле бизди азгырып өздөрүнө тартып алмай болушту го. Эмне кылыш керек? Эгер аларга таптакыр эле тереңдеп кирип кетсек, кайра чыгуу кыйын го. Анын үстүнө булар эмне болгон кишилер экенин өзүбүз да түшүнбөй жатпайбызбы? Кылтакка келип өзүбүз илинип калдык. Эми оңой менен булардан кутулуп кете албайт окшойбуз. Булар эмне болгон уюм экенин билесиңби? Кахар бир нерсенин четин кылтыйтты. Жок, мен да ошону биле албай жатпаймынбы? Билбесең, анда жакшылап билип ал. Кечээ мен машыктырып жаткан бир жигиттен акырын сураштырып бардыгын билип алдым. Булар наркотик менен иштейт экен. Героин, кокаин, морфий сыяктуу баңгизаттарды Индияга, Пакистанга, Кытайга, Иран, Ирак жөнөтүп турушат. Атүгүл Кыргызстан, Тажикстан аркылуу Россия тарапка өтүп кетишип, ал жактан Германия, Великобритания, Франция, Австралия жактарга да барып сатып келишет экен. Ар бир мамлекетте өздөрүнүн оптом ала турган клиенттери бармыш. Алардын арасында жергиликтүү полиция кызматкерлери да аралашып кетишиптир. Ошон үчүн булар аябагандай бай жашап жатышпайбы? Түшүнүктүү. Эмне үчүн бизге өзүнүн мыкты деген жигиттери машыктырып алышат? Алиги 25 жигитти ушуга даярдап жатышпайбы? Буларга аралашсак, кайра чыгып кетүү биз үчүн кыйын болуп калат. Балким өлүгүбүз эле чыгып кетиши мүмкүн. Азырынча кеч болуп кете электе макулдугуңду бербей кое тур. Келишим менен эле иштегенибиз турус. Мөөнөтүбүз бүткөндө тигилерди Хамиттин купулуна толгондой кылып машыктырып, анын кайра бул чөйрөдөн чыгып кеткенибиз абзел. Ага чейин Сайт менен менин карындашымды табууга аракет кылып көрөйүн. Булардын иши бизди албетте анча кызыктырбайт. Андан көрө өз ишибизди бүткөргөнгө аракет кылалы. Эгер Сайтты таап алсак, үчөөбүз тең чогуу кайра Кыргызстан тарапка өтүп кетишибиз керек. А эгер ал макул болбосочу? Көндүрөбүз, алдайбыз, азгырабыз. Таптакыр эле макул болбосо, мажбурлайбыз, коркутабыз. Күчтөп болсо да алып кетебиз. Таптакыр эле макул болбой, ал өзүнө топ түзүп алса, эмне кылабыз? Анда Сайттын ишенимине кирип, ошол топко кошулууга аракет кылабыз. Мен Хамитке телохранитель болуп иштеп берүүгө отказ берейинби? Ошентпесең болбойт. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Баш отубуз менен кирбей, субординацияны кармап, келишим боюнча өз кызматыбызды кылып жүрө берели. Моюн толгой коебуз деп тигилердин ачуусуна тийип албайбызбы? Алар бизден көптү талап кылчу түрлөрү бар. Башка айла жок. Келишимибизди эле жан дилибиз менен иштеп берип эле көздөрүнө көрүнө алсак болду да. Тигилерге башка эмне керек? Кептин баары ошондо болуп жатпайбы? Кандай гана адам болбосун өзүнүн тобуна толковый адамдарды кошкусу келет да. Биз экөөбүз аларга күтүлбөгөн жерден асмандан түшкөндөй болуп атпайбызбы? Сен таамай аткыч. Бизче айтканда көзгө атар мергенчи болсоң, мен Карапояс же чыгыш элинин мушташын жакшы өздөштүргөн бывший тренер. Экөөбүз тең готовый продукция болуп атпайбызбы? Ошол себеп алар бизди колдорунан чыгаргылары келишпей, колдон келишинче өздөрүн көздөй тереңирээк сүңгүтүп, бегирээк кармагылары келип жатышат. Анда эмне кылалы? Телохранительден отказ берейинби? Ошент, бирок жакшылап түшүндүрүп, өчүштүрбөгөндөй, ачууларына тийбегендей бололу. Болуптур. Анда эртең жообун айтам ага. Экөө жарыкты өчүрүшүп, уйкуга кетишти. Эски күмбөздөгү укмуштуу көрүнүш. Мурунку заман.
Улукбектин алиги казына жашырылган калмактардын эски көрүстөндөрүнө айланага эбакта караңгы кирип калган маалда түндөсү жете келди. Өзүн далай ажалдан алып калган бул тааныш көрүстөндөргө эбакта көнүп бүткөн. Атынын оозун тарта, алыста караандар көрүнбөйбү дегендей айланасына кылдат көз жүгүртүп алды. Асманда бир да булут жок, чайыттай ачык боло, ай эбакта жогору көтөрүлүп, теребелди бүт жарык кылып турган болчу. Кимдир бирөөлөр дүрбү менен карап, шексинип калбасын деп, ал бул жакка күндүзү келгенден дайыма чочулап турчу. Алиги тээ илгери карышкырлардын тобу кол салганда, максут чыга калчу эски күмбөз алыстан эле байкалып, мен мына дегендей көрүнүп турду. Бышык күмбөз экен, канча жыл болду, ошол боюнча эле былк этпей турат. Тээ илгери көрүстөндөрдүн арасынан Хамзанын жигиттерин өлтүргөндө кылыч, бычак, мылтыктарын ушул күмбөздүн ичине көмүп, жашырып салганын эстеди. Көрдү казганга баары бир шамшарлар, кылычтар керек. Ордунда болду экенби алар? Улукбек дароо эле атын башын ошол тарапка бурду. Жакындаганда минип жүргөн аты күмбөзгө жолубой артка кетенчиктеп, кош куруп туруп алды. Атына ачуулана, жерге түштү да бутун тушап байлап, күмбөздү көздөй жөө кадам таштады. Жакындай бергенде кандайдыр бир адамдын онтогондой үнү кылды. Жаңылыш угуп калдымбы деп токтой калып, акырын кулагын төшөдү. Ооба, жаңылбаптыр. Кандайдыр бир адамдын каттуу кыйнала онтогон үнү угулуп атты. Улукбек дароо койнунан кош миздүү узун шамшарын сууруп чыкты. Бир аз олтурган соң, акырын сактана, күмбөздүн оозуна жакындай берди. Бир нерсе болсо эле шамшарын шилтегенге даяр турду. Күмбөздүн караңгы оозуна жакындап келип, ичине көз жүгүрттү. Күтүлбөгөн жерден өзүнө карай секирген караанга болгон күчү менен кош миздүү шамшарын шилтеп өткөнгө үлгүрдү. Ал караан ошол күүсү менен токтоно албай, тигини жандай өтүп, тоголонуп түштү. Аны тургузганга үлгүртпөй, дагы 2-3 жолу капталына матырып алды. Анын карышкыр экенин жаземдебей тааныды. Өткөн жолу Хайрулланын дөбөт ити менен кармашканда 4 аяктуу мындай жаныбарларга бычакты кандай шилтешти өздөштүрүп алган болчу. Жерде жаткан карышкыр бир аз тыпырады да жатып калды. Күмбөз ичинде онтогон үндү уга коюп, Улукбек дароо шамшарын кош колдой кармап, ичине баш бакты. Башка карышкырлар жок экен. Төр жакта онтоп жаткан үнгө жакындап келип, оттугун жандырып, шумдуктуудай көрүнүшкө туш болду. Ичеги карды чубалып, али да болсо өлбөй жаткан аялды, жарымысын карышкыр жеп таштаган эмчектеги баланы көрдү. Кийген кийимине, өң турпатына караганда өзбек аялдарына окшошуп кетет экен. Ал бир нерсе сүйлөйүн деп жакшы эле аракет кылгансып атты, бирок тили күрмөөгө келбей койду. Бир аздан кийин көзүн жалдыратып жаткан боюнча кыйналып жатып, оо дүйнөгө узап кете берди. Шорду, түн ичинде бул жактан каяктан адашып жүрөт. Улукбек айланасына көз жүгүртүп, ары жакта чүпүрөк баштыкча жатыптыр. Ачып, ичин карады эле, ымыркайдын кийимдери бир аз тамагашып бар экен. Сыягы бир жерден качып чыгып, төркүндөрү жакка баратса керек. Улукбек эмне кылаарын билбей, бир азга ойлонуп турду. Анан тээ илгери өзү ушул күмбөздүн ичине көмүп, жашырып кеткен куралдары бар бекенби деп, төр жагына барып, кош миздүү шамшары менен жерди чукулап каза баштады. Көп өтпөй шамшар каптуу нерсеге урунуп, адегенде эле ай кылычты сууруп алды. Алардын артынан бир нече мылтык, шамшар кылычтарды алып чыкты. Курган келин, өзүнөн бир кадам эле алыс жерде мындай куралдардын жатканын билгенде, балким өлмөк эмес беле? Бул да болсо Кудайдын буйругу. Эми буларды эмне кылсам, кайсыл жерге жашырсам? Көркөр мышыктар менен алигидей жаныбарлардын жеми болбогудай кылыш керек. Ал бир аз ойлонуп турган соң, так эле курал-жарактар жашырылган оюкту дагы чоң кылып, кеңейтип каза баштады. Анан бир жарым адам кенен батчудай кылып казып, ичеги карды чубалган келинди шашпай өзүнүн чапаны менен ороп, анын жанына жарымысы карышкырдын жеми болуп кеткен наристени да чүпүрөк менен тыкан таңып, ороп, экөөнү чогуу бир чуңкурчага жаткырды. Алардын эки жагына 2 мылтык, 2 кылыч коюп, үстүнөн топурак менен шилтеп көмө баштады. Өлүктү жашырып бүткөнчө түн бир окун болуп калган эле. Топурактарды дөбөчө кылып үйүп, үстүн каттуу таптап тебеледи да сырттан 2-3 таш алып келип 3 жерге жайгаштырды. Шашпастан тизилип олтуруп алып,
жерде көмүлүп жаткандарга Куран окуду. Өзүнө калтырган бир кылыч, мылтыкты алып сыртка чыкты. Алиги өлгөн карышкырдын жанына дагы эки карышкыр келип алыптыр. Бирөөсү бери карай умтулуп келатты эле, тегинин колунда кылыч менен мылтыкты көрүп даай алган жок. Тескерисинче, экөө ар көздөй узап кетишти дагы, обучураак жерге бери карап туруп алышты. Улукбек атын эстей коюп, эки жагына көз жүгүрттү. Ал эбакта эле чылбырын үзүп, көздөн кайын болуп кетиптир. Кимгедир ал жинденип алды. Анан айланасына бир аз көз жүгүрткөн соң, катылып жаткан казыналарга шашыла кадам таштады. Асмандагы айдын жарыгы кадимкидей күндүзгүдөй кылып жарык берип турган болчу. Өзүнө тааныш дөбөчөнүн жанына келди. Ар жактагы өзүнөн анча алыс эмес дагы бир дөбөчөдөгү кара оюктан кандайдыр бир мышыкка окшогон макулук атып чыкты да өзүнөн оолак боло берди. Улукбек ага анча маани да берген жок. Андайларга тээ кичинесинен эле көнүп бүткөн. Анын эс тартынын баары эле катылуу казына ордунда бекенби деп, бет маңдайындагы дөбөчөдөн көзүн албай келаткан. Атүгүл анын артынан аңдып келатышкан алиги эки карышкырды да анча аңдаган жок. Дөбөчөгө жетери менен дароо кылычты кынынан сууруп алып, чукулап казып кирди. Арадан жарым чай кайнам убакыт өткөн соң, ал жерди бир адам баткыдай оюк чагылып казды да айланасына көз жүгүртү. Тээ обучураак жерде өзүн акмалап турушкан эки карышкырдан башка эч ким жок экенине чындап ынанган соң, оюктун ичине сойлоп кирип кетти. Анан шашпастан оттукту жандырып, шамчыракты күйгүздү. Адегенде эле денелери сөөктөрүнө чапталышып катып калган адам өлүктөрү көзүнө урунду. Булар тээ эбакта өзү өлтүрүп туруп, алтындар менен кошо көмүп кеткен Хамзанын желдеттери болчу. Шашпастан өзү менен ала келген баштыкка алтын, күмүш сыргаларды, шакек билериктерди, ар кандай идиштерди, тыйындарды өз-өзүнчө кылып сала баштады. Бул жолкусунда дегеле шашып койгон жок. Бир капты толтура кылып салды да шашпастан оозун бууп, калгандарын бир бурчка иреттеп жайгаштырып үйдү. Катып калган өлүктөрдү болсо бирден сыртка алып чыгып баштады. Анан баштыкчага салынган алтын, күмүш буюмдарды сыртка чыгара албай бир топко убарланды. Оюкча кичинекей болчу. Аны кайра дагы кеңейтип, казып эптеп олтуруп, баштыкты сыртка сүйрөп чыкты. Хамзанын желдеттеринин катып калган өлүктөрүн тээ алыс жакка сүйрөп алып барып таштады. Булар менин алтындары менен чогуу жатпашы керек. Кетип баратып кайра ойлоно кетти. Кой, кантсе да мени менен чогуу жүргөн желдеттер эле, өлүктөрүн кор кылбайын. Бир убакта мен деле ушундай болом да. Анан кылычы менен 3-4 киши баткандай кылып чуңкур казып, баарын кыдыракей жайгаштырды да үстүнөн топурак менен таптап тебилеп койду. Жалаңучлар менен алектенип атып, түндүн бир тобун мойсоп жиберген эле. Кайра эски ордуна келгенде, алиги эки карышкыр алтын салынган баштыкты тегеректеп алышыптыр. Артында асынып жүргөн мылтыкты алып, октоп, машаны басып көрдү эле, чип этип, чабылып атылбай койду. Сыягы дат басып калса керек. Кылычын алдына сунуп, тигилерди ар көздөй кубаламакка айбат берип көрдү эле, алардын дегеле кашчу түрлөрү жок. Баштыктын ичинде баалуу нерсе бар экенин билишкендей, анын жанынан айланчыктап кетишпейт. Өздөрүн көздөй жалаңдап келаткан кылычты көрүшүп, сактана туруп калышты. Улукбек дээрлик 3 кадам жакын келгенде, экөө сүйлөшүп алышкандай эки жактан тап беришти. Шектенүү туудурган сүйлөшүүлөр. Бүгүнкү заман. Хамит тигил экөөнүн түндөгү сүйлөшкөн сөздөрүн күн мурунтан билгендей мамиле жасады. Айткандарын дароо кабыл алды. Болуптур, ээр көзүңөрдө, бирок силер машыктырып жаткан жигиттердин үзүрлүү жемиши болгондой болсун. Эгер алардан жыйынтык чыгара албай турган болсоңор, экөөң эртең менден кетем деп ойлобогула. Качып теги эч кайда кете албайсыңар. Кахар таамай аткандын жол жоболорун, эрежелерин, өзгөчөлүктөрүн үйрөтүп, Каныбек чыгыш элдеринин өзгөчө мушташуу ыкмаларын машыктырып жатышты. Ал эми Хамит болсо жумасына бир маал өзүнүн жигиттери кандай машыгып жатышканын карап, текшерип кетет. Кахар менен Каныбек экөө бир нерсеге баштары жетпей, таң калып жүрүшөт. Хамит тигил экөөнү айттырбай эле билип койчу жана ошолоруна жараша мамиле жасачу. Анткени өздөрү жаткан бөлмөдө атайын угуучу аппарат жайгашканын эч кимиси билишчү эмес. Аны экөө тең кийинчерээк билишти, бирок өтө эле кеч болуп калган болчу.
Арадан 2 ай өтпөй эле тегилер Кахардын карындашы Зульфияны таап келишти. Ал Македонка айылында жашаган афган жигитине турмушка чыгып, андан 2 балалуу болуптур. Каныбек менен алардын үйүндө да конок болуп барып келишти. Экөө колдорунан келишинче Зульфияга акчалай жардам беришти. Бир күнү Хамит Каныбек менен Кахарды өзүнө чакырып алды. Мынакей, көп жылдан бери издеп жүргөн карындашыңды да бат эле таап бердик. Көрдүңөрбү? Менин укуругум узун. Кудай буйрса алиги Саидиңерди деле табабыз. Биздин чек арадан башка жакка кетип калбаса эле. Бирок бир нерсеге түшүнбөйм. Анын мынчалык силерге эмне зарылчылыгы бар? Издеттирбей эле койбойсуңарбы? Бир тууган карындашыңды деги таптыңар. Аны менен өзүбүзчө жекече эсептеше турган иштерибиз бар. Эркекчеби? Анда түшүнүктүү. Тиги кыргыздардын жергесинде жүргөндө силерге туура эмес иш жасаган го. Ал маселени биз деле чечип беребиз. Андайларды жазылаган биздин деле колубуздан келет. Кечинде өздөрүнүн бөлмөсүндөгү төшөккө жатканда экөө Саид тууралуу сүйлөшө калышты. Чын эле Хамит айткандай Саид бул жакта жок болуп калса, эмне кылабыз? Жүрө беребизби жөндөн жөн эле убакыт өткөрүп? Балким ал өздөрүнүн жигиттери менен кайрадан Кыргызстанга барып, катылуу турган алтындарды алып, башка мамлекетке өтүп кетишсе эмне кылабыз? Биз болсо эч нерсе билбей эле бул жакта жүрө беребизби? Убакыттын өз алтын. Ар бир убакытты текке кетирбешибиз керек. Тигил жактагылар да бизди жоготуп жиберишти. Саидти таап, алтындарды бөлүшүп алышып, чет өлкөлөргө качып кетишти деп ойлоп калышы да ыктымал. Переговор менен сүйлөшүп, өзүбүздүн дайыныбызды билдирип койбойлубу? Ошентсе да амандыгыбызды билдирип коюшубуз абзел. Арадан 2 күн өткөндөн кийин Хамит тигил экөөнү кайрадан өзүнө чакырып алды. Экөөңөр тең мага чын ниетиңер менен кызмат кылып жатасыңар. Силерге азырынча ыраазымын. Ушунуңардан жазбагыла. Мынакей, карындашыңды да таап бердим. Эми мен дагы силерге көмөк көрсөтөйүн. Алиги ким эле айтып аткан Саид беле? Колдон келишинче эми аны таап берүүгө аракет жасайын. Анын бүт керектүү нерселеринин баарын кагазга толтуруп жазып бергилечи. Жашын, өңү түсүн, келбетин, денесиндеги өзгөчө белгилерин, мурун кайсы жерде жашачу эле, бир туугандары кайсы жерде турат, канча бир тууганы бар, Кыргызстанда жүргөндө эмне кызмат кылчу эле, силер аны менен кандайча таанышсыңар, кыскасы эч нерсени калтырбай, өзүңөрдүн бөлмөңөргө олтуруп алып шашпай толтуруп келгиле. Кагазды силер кандай толтуруп алып келсеңер эле, мен ошондой эле дарбаны издөөгө кишилерди чабыттатам. Болуптур, бошсуңар, кете бергиле. Бирок муну эртеңден калтырбагыла. Экөө бөлмөлөрүнө келишти. Эч нерсеге түшүнүшпөй, бири-бирине таң калыштуу карап калышты. Ал эмне эле мынчалык Саидти издеттиргиси келип, жан талашып калды. Ал жөнүндө чет чеберин чыгарып жиберген жок белең? Каныбек Кахарга суроолуу карады. Койчу, артык баш жүктү моюнга алып, эмне кылмак элем мен? Ал жөн эле бизге жардам бергиси келип аткандыр. Антсе мынчалык жан талашып анын дайындарын сурабайт эле го. Бул жерде не то пахнет. Эгер биз Саидти бекеринен издеп жүрбөгөнүбүздү сезип билип калчу болсо, анда иш тетир жакка айланат. Анда эле эртерээк бул жактан кетишибиз туура келип калат. Кагазга анан туура эмес данныйларды берелиби? Бардыгын эле отидо жаза бергенге болбойт. Мисалы, туулгандары тууралуу жазып кереги жок. Андан сырткары кайсыл жерде туулган, буларды билбейбиз деп эле коебуз. Ал эми келбетин, өңү түсүн, жашын, өзгөчө белгилерин жазып беребиз. Чындыгында мен анын чыныгы жүзүн көргөн дагы эмесмин. Сүрөтү боюнча эле кандай экенин элестетип жүрөм. Мага караганда сен жакшы билесиң да аны. Мен аны көрбөгөнүмө бир топ жылдай болуп калды. Өзгөрүп кетиши да мүмкүн. Бир гана өзгөчө белгисин билем. Жаагында, кулагынын алдында чоң шрамы бар. Эртеси күнү экөө кагазды толтуруп Хамитке алып барышты. Анда Саид тууралуу толук жазылган эмес болчу. Хамит кагаздагыны бир сыйрак карап көрүп, кабагын чыта үн катты. Силер толугу менен жазбаптырсыңар. Менден бир нерсе жашырып жаткан түрлөрүңөр бар. Болуптур. Мейли, ушул боюнча эле кала берсин, издеттирип. Таптырганга аракет кылабыз. Арадан бир жума убакыт өткөндөн кийин Хамит Каныбекти өзүнө чакырып алып, акырын сурады. Шрам деген сөз эмне маанини билдирет? Ал орусчадан которгондо тырык деген маани. Денеге курч нерсе тийип, тилинип кетсе же ок тийсе, ал жерде тырык белгиси калат го. Ошону шрам деп аташат орустар. Түшүнүктүү. Каныбек жолдо кетип баратып, бул сөздү кайдан алды? Эмнеге сурады болду экен деп ойлонуп баратып, кокусунан мындан бир жума мурун
Кахардын Сайыттын кулагынын алдында чоң шырамы бар деген сөзүн эстеди. Кызык, аны кайдан уктуп болду экен? Же ага Кахар өзү айттыбы? Эгер өзү айтса, шырам деп орусча айтмак эмес да. Өз тилдеринче эле айтып түшүндүрмөк. Да, чын эле бул жерде не то пахнет. Кахардын өзү менен сүйлөшүп көрбөсөм болбой калды. Мергенчинин баяны. Мурунку заман. Биринчи карышкыр экинчисине караганда чоңураак экен. Сыяганысы дөбөт, экинчиси ургаач карышкыр окшойт. Ошол дөбөттү жандап өттү эле Улукбек кылычы менен шилтегенге үлгүрбөй калды. Анын азуусу сол жак колун чырпып өттү. Билектери бычак менен тилгендей тилинип кеткендиктен дароо кан сызылып жая берди. Ачка карышкырлар канды көргөндө көздөрү кызарып, ого бетер жаалданышты. Дөбөтү жүндөрүн тиксийте улам-улам тап берип, бирок жалаңдаган кылычын сүрүнө даай албай, өзүнүн бет алдындагы эки аяктуу жаныбарды ары-бери айланчыктап турду. Экөө эки жактан улам-улам атырылып, кол салышы кылыч шилтегенге үлгүртпөй, кайра алыстан келип атышты. Улукбек артында асынып жүргөн мылтыкты чечип ыргытты да, кылычты кош колдой кармады. Көздөрү кызарган эки карышкыр ыркыраганда азуулары кадимкидей көрүнүп турду. Асмандагы ай эбакта уясына жашырынып, айлана эбакта жапжарык болуп калган болчу. Түнү бою уктабагандыкы, анын үстүнө карышкырларга жем болушкан аял менен баласын көмүп, жашырылган казынанын оозун ачып, андагы өлүктөрдү алыс сүйрөп барып, көмүп атып, таңдын кандай атканын өзү да сезбей калган. Таңды тагантканча тыным албай иштегендиктен кадимкидей чарчап калыптыр. Бир жагынан канды көргөн ач карышкырлар бул түрлөрү менен кетчү түрлөрү жок. Алар улам качырып келишип, кайра алыстан кетишип, тиштерин, азууларын көрсөтүп, шыкылдатып атышты. Булардын эрегишкен кармашы дээрлик 2 чай кайнамга созулду. Бир маалда ар жактан тарс этип атылган мылтыктын үнү кылып, дөбөт карышкыр жерге жалп эледей түштү. Экинчи канчы карышкыры эсине келе куйругун кыпчып, бет алды качып жөнөдү эле, экинчи атылган ок да ага таамай тийип, аны оңкосунан кулатты. Ары жактан өзүнүн ачып кеткен атын жетелеген атжан, жашы 60-тарга таяп барып калган, бак жайган ак сакалдуу далдайган зор киши мылтыгын оң колуна кармай тегинин жанына бастырып келди. Жаз демдебей таамай атканына караганда көзгө атар мерген экени билинип турат. Кийген кийимдери деле жупун экен. Ал шашпастан мылтыгын асынып алып, тегиге кайрылды. Жол болсун жигит. Таң атпай мүрзөлөрдүн арасында эмне кылып жүрөсүң? Карышкырлар менен кармашып. Сыягы менин баамымда булат сеники окшойт, же жаңылыш айтып атамынбы? Аябай кыраакы, көптү көргөн чал экени, сүйлөгөн сөздөрүнөн, көздөрүнөн өзүнө тың экени баскан турганынан билинип турду. Баса айтмакчы. Бала көтөргөн жаш келинди кокусунан көздөрүң чалган жокпу? Эмне кылсам? Түндөгү болгон окуяны айтсамбы, же айтпасамбы? Улукбек өзүнчө ойлонуп турду. Атты кайырып бересиңерби? Күтүлбөгөн жерден эле тегил чалга суроолуу карады. Ал мыйыгынан жылмайып койду. Албетте. Ээси келсе бээсин бер дейт. Эгер сеники болсо, мынакей, ала бер. Чал чылбырды тегиге карматты. Теги күмбөздүн жанындагы карышкырларды сен жайлагансың го. Азамат жигит көрүнөсүң. Аны бычак менен жайлаганыңа караганда, мен өзүм мергенчи болом. Атым Жолон. Ата тегибиз жалаң мергенчилик менен күн көрүп келишкен. Мен да ошолордун жолун жолдоп, бала чагымдан бери мергенчилик менен күн көрөм. Жалаң карышкыр, жолбоор сүлөөсүндөргө аңчылык кылам. Ошолордун терисин сатып оокат кылам. Мага артык баш байлыктын да кереги жок. Менин эң башкы байлыгым ден соолугум, анан үй бүлөм. Өмүр кала ичинде же калың журт менен кошулуп жашап көргөн эмесмин. Тоодогу эң жакшы деген үңкүрлөрдүн биринде жашайм. Ал дароо эле өзүн тааныштырып, артта калган өмүрүн, кээ бир бөлүктөрүн өзүл-кесил бир сыйра баяндап бере баштады. Эн атам убагында Фергана Ош өрөөнүндө атагы чыккан мергенчилердин бири болчу. Соодагер көпөстөргө жолбоор, силбирс, түлкү, карышкыр сүлөөсүндөрдүн терилерин тапшырып, алардын ордуна азык-түлүк менен өздөрүн камсыздандырып турушчу. Апам 75 жашында, атам Жоломан 90 жашында дүйнөдөн көз өттү. Ошентсе да өмүрү оорубай тың басып жүрүп, бу дүйнөдөн көз өттү. Аларды жайына ташыргандан кийин бул түйшүктү өзүмдүн мойнума алдым.
Ошондо мен 20-дагы жигит болчумун. Атамдын жолун жолдоп, мергенчилик кылып, карышкыр сүлөөсүндөрдү атып, терисин сатып, эттерин ыштап кургатып, кышкыга даярдап койчумун. Ошо боюнча 40-тын кырына чыкканча эч кимге кошулбай, жалгыз жашадым. Жашаган түнөгүмда эч кимге билгисчү эмесмин. Жырткычтардын терилери чогулуп калганда Самарканд, Ош, Ташкенттин базарына алып барып, октары, мылтык, коргошун, андан сырткары кийим-кечек, тамак-аштарга айырбаштап келчүмүн. Ошондой күндөрдүн биринде Кытайга сатылып кеткен бир кыздын кайра туулган жерине качып келаткан жеринен үйүр карышкырлар тобуна кармалып, аз-аз жерден жем болуп кетээринде мен кокусунан көрүп калып, ажалдан куткарып калдым. Ал жактан 2 өзбек, 1 уйгур кыз болуп чогуу качышыптыр. Үймөлөктөшкөн ач карышкырлар тобу экөөнү талакей кылып, үчүнчүсү болсо колунан келишинче жанталаша коргонуп жатыптыр. Аз болгондо анча-мынча эле кечиккенде ал да талакейге түшмөк экен. Мылтык менен үймөлөктөшкөн карышкырларды аткылап кууп, ал кызды ажалдын чеңгелинен сууруп калдым. Эс учун жоготуп койгон аны үңкүргө көтөрүп барып, дары чөптөрдү басып атып 4-5 апта убакытта араң дегенде киши кылдым. Ал дээрлик мени менен кыштап чыкты. Анын жашы ошондо 23 болчу. Аты Улзана, улуту жарым уйгур, жарым өзбек экен. Убагында 16 жаш курагында көчөдөн уурдап кетишип, өзү менен кошо 7 кызды Кытайга алып барып, бир көпөскө сатып жиберишиптир. Ошол мезгилде атайын бир жерден кыз уурдап, экинчи жерге сатып жүргөн Мырза деген жигит өзүнүн жардамчылары менен жалаң кыздарды сатып байып кетиптир. Андан кийинчерээк Улзанын өчүн алып бердим. Көзүн курутуп, байлыгын жардыларга талакей кылдым. Улзанага адегенде өзүмдүн карындашымдай мамиле жасап жүрдүм. Кийинчерээк Ферганадагы ата-энесин таап, жеткирип барып берип келдим. Көп өтпөй эле ал кайра качып келиптир, тоодогу үңкүргө. Ошол маалда карышкыр, жолборстор күчөп, ары бери жалгыз жарым адамдарды жөнөткөрбөй, жалмап турган мезгил болчу. Коркпой, үркпөй, кантип өзү жалгыз аман-эсен таап келгенине таң калам. Ошондон баштап экөөбүз чогуу жашап калдык. Анын эне атасы менен да катташып турабыз. Терилерди алып барып берип, колдон келишинче жардамыбызды аябайбыз. Ушунча жылдан бери өмүрүмдө эң биринчи жакшы кубанч болуп кетти. Улзана мага ымыркай төрөп берди. Анын атын өзүнүн айтуусу боюнча Хамида койгонбуз. Кызымдын 40 күнүн өткөрүп, анан анын ата-энесине бармакпыз. Ууга кетип, капканга кеткен жолборстун артынан кууп жүрүп олтуруп, 3 күндөн кийин араң кармадым. Аны өлтүрүп терисин сыйрып алып, кайра турагыма кайтып келдим. Келсем Улзана көрүнбөйт. Дөбөчөнүн башына чыгып алып, дайыма мени тосуп турчу. Ошо күнү мени тосуп чыккан жок. Үңкүрдө 3-4 күндөн бери кызым экөө жалгыз эригип отуруп, эне атасын сагынып ошол жакка кетсе керек. Мен келгенден кийин деле чогуу кетсек болмок. Эне атасын сагынып, бир жагынан ымыркайлуу болгонуна кубанып, мени күтпөй эле эртелеп кетип калса керек. Артынан бараарымды билет да. Мейли. Эми эртеңден калбай эле жетип барам. 3-4 күндөн бери көрбөй, кызым Хамиданы сагынып кеттим. Мына жаңыдан тана карып келатканда чыккам. Кокусунан силерге минтип кезигип калып атпаймынбы? Негизинен ушул аймакта тегеректе карышкырлар көп. Жалгыздап да, топ-тобу менен да жүрүшөт. Сак болбосоң алардын курмандыгы жеми болуп калышың да мүмкүн. Кайра жакшы болду. Кайындарыма жөн барбай тигил 3 карышкырдын терилерин сыйрып ала кетейин. Бул мергенчинин айткандарына караганда түндөгү болгон окуя, күмбөздүн ичине көмүлгөн аял менен жарымысы карышкырга жем болгон ымыркай мунун аялы менен кызына окшошкон субатты. Эмне кылсам? Түндөгү көргөндөрүмдү айтсамбы, айтпасамбы деп Улукбек аябай кыйналып турду. Эгер айтсам, аял менен кызы болуп калса анда эмне болот? Сайт. Бүгүнкү заман. Чыгарманын уламжысы кийинки бөлүмдөрүбүздө.